BN Web3 деген майнинг сайт чыгыптыр. Достор, бул жерде майнинг сайтта биз эмне иш кылабыз, бүт баарын азыркы видеодо көрсөтүп берем. Эң алгач эле биз биринчи бул жерден Trust Wallet бар болсо, жаңы Trust Wallet ачып, ошону бул жака привязка кылып алабыз да. Trust Wallet дегенди тандайбыз. Бул жактан бизге Trust Walletке кирет, разрешение беребиз. Так, разрешение продолжить деген басып, галочка коюп, разрешение берип, коннектим жасайбыз. Коннектим жасап алгандан кийин кайрадан бул сайтка келебиз дагы. Бул жерден уже коннектим жасалып, кошелек, телефон адресибиз, телефон дедим го. Кошелек адресибиз бул жака чыгып калат. Эми бул жерден биринчи мына жерде инструкция турат, кошелекти ач, ошол кошелекту привязка кыл, начать майнингти басып, андан кийин автоматически өзү иштеп берет депчи. Бул жерден биз биринчи мына жактан перезарядка дегенди басып, же ушул Trust Wallet'теги адресибизге USDT пополнение жасайбыз. Менде мисалы бул кошелегимде $2 бар. Ошону майнинг этиш үчүн эми выйти басып алдым го кайра. Эмне болуп атат? Подключить кошелек. Trust Wallet, разрешение деп туруп. Ушул жакта $2 бар. Ошону бул жака начать майнингти басам деп эмнени басып алдым, билбей да калдым. Подтверждать деген басабыз. Вызов смарт контракт, полугон өтө бир копейка полугон керек экен. Немеге? Комиссия үчүн. Андан кийин бул жерден өзү иштеп бере берет. Эми бул жерден приглашать деген жерден реферальный ссылкабызды алсак болот, өзүбүздүн уникальный кодубуз менен досторубузду чакырсак дагы болот экен. Анан бул жактан досторубузду чакырганыбыз үчүн, перезарядка жасаганыбыз үчүн эмне болуп атасыз? Бизге кошумча ушундай бонустарды төлөп берет экен. О деген жерден бул компания тууралуу маалыматтарды алсак болот экен. Анан бул жактан биз өзүбүздүн профилибиз. Эми бул жакты чыгарыш үчүн, мисалы, менде $2 бар, ошону USDT кылып чыгарыш үчүн кайрадан эле полугон сурайт экен, полугон комиссия. Полугон толтуруп алышыбыз керек экен, андан кийин бул жактан немеге чыгат экен. Кошелегибизге. Бул жерден переключить сеп дегенде, мисалы, менде BNB бар, ошон үчүн BNBге кылып көрөйүн. Мындай кылып туруп, подтвердить жасайбыз. Бир аз комиссия кармайт. Ошону төлөйбүз дагы бул жактан биздин $2 кошелегибизге өтөт. Так, перезагрузить кылабыз. Мына баланстагы $2 бул жака кошелегибизге өтүп калды уже. Бул жактан USDT биздейбиз. USDT кассетте өтүп калды. Же сразу түшпөйт окшойт, бир аздан кийин түшөт окшойт. Күтөлү, бир аздан кийин балким түшүп калар. Ошо достор, ушундай бир түшүнүксүз сайт экен. Мындай сайттар көпкө иштеп бербейт, ошондуктан канча иштейт бир Кудай билет.